Честно говоря, биз кол менен эле алабыз. Бир бол партиясынан талапкер Айжан Чыныбаева 10 жылдан ашык убакыттан бери тазалык акцияларын уюштуруп келет. Ал Эко Деме коомдук фондунун жана Таза ысык көл кыймылынын негиздөөчүсү. Мен ойлойм, тазалык бул эң биринчи нерсе Кыргызстаныбыз үчүн. Анткени туризм, экология, экономика өнүгөт. Кыргызстаныбыз таза болсо, биз туура жаштар менен иштеп, балдарга көрсөтсөк, биздин келечегибиз үчүн балдарга тарбия бериш керек. Анткени 25 жыл көрүп жатабыз кандай жаман акыбалда биздин шаарларыбыз. Партия лидери Алтынбек Сулайманов да тазалык акциясына катышып, эл менен бирге акыр чикирлерди тазалады. Ал өз сөзүндө: Урматтуу мекендештер, шайлоо алдындагы үгүт иштери башталды. Биз даярбыз. Өлкөбүз, элибиз билимдүү, таза, кесипкөй инсандарга муктаж. Биз ошондой кандидаттарды, инсандарды жыйнадык. Биз өзгөрүүгө, өзгөртүүгө даярбыз. Партиялык тизмеде биринчи катарда бара жаткан талапкер Алмамбет Шыкмаматов: Биз бүгүн расмий шайлоону табиятты тазалоодон баштадык. Коомдун баардык катмарында абдан көп тазаланууга муктаж жагдайлар бар. Биз ошондуктан биздин команда тазалануу, жаңылануу жана арылуу үчүн аттанып атабыз. Бир бол партиясы өз тармагында лидер, жаратман, прогрессивдүү инсандар менен жаңыланды. Шайлоо өнөктүгүн партия «Биз даярбыз, а сенчи» деген уран менен баштап жатат. Биз даярбыз, сенчи! Биздин команда жалпы эле сот системасында, жалпы эле ушу элибизге тиешелүү болгон ар бир тармактардагы ириген, чириген, жаман болгон коррупционер уурулардан тазаланып, элибиздин, өлкөбүздүн жаркын бир келечегине аттанып атабыз. Биздин өлкөбүз ушунчалык кооз болсо, ушунчалык сонун керемет жер болсо, эмнеге кирди мындай таштандылар, таштай беребиз да. Өзүбүздүн жерибиз душмандын жериндей өзүбүздүн жерибизде мамиле кылабыз да. Ошон үчүн тазалоо албетте жакшы, бирок эң биринчи ушу өзүбүздүн жерибизге бир аяр мамиле кылганды үйрөнсөк. Ошондой эле Бир бол партиясы үгүт компаниясына гимн да жаздырган. Иш-чара Ош, Талас, Ысык көл, Нарын, Баткен, Жалал-Абад облустарында да өттү. Максат бүткүл өлкө үчүн пайдалуу иш кылуу. Бир канчалаган мыйзамдар эл кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарды көзөмөлдөөнүн максатында азыр Бир бол партиясы менен баратам. Акция учурунда 300 килограммдан ашык таштанды чогултулду. Таштандылар иргелип алынган соң кайра иштетүүгө жиберилет. Максат коюп ошол кезде